Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Биз сиздер менен жаңы бир долбоордун үстүндө турабыз. Бул орус тилинин практикалык курсу аттуу китеп менен үйрөнүү. Бул орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин биринчи бөлүгү. Буюрса, биз сиздер менен мына ушул китептин негизинде сабак баштамакчыбыз. Эгерде сиздерге бул видео макул болгон болсо, алдын ала айтайын, сиздердин комментарийиңиздер бизге өтө маанилүү. Биз кандай таризде чыгарышыбыз керек? Мына ошол боюнча өзүңүздүн оюңуздарды комментарийге сөзсүз калтырып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Анда эмсе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Орус тилинде эң биринчи эле а дегенде род боюнча сөз болот. Башка түрк тилдеринен айырмаланып, орус тилинде род деген түшүнүк бар. Өзүңүздөр билгендей эле, орус тилинде 3 род бар. Эң алгачкысы мужской род, женский род, средний род. Мужской родду айырмалоо үчүн, мужской род экенин билүү үчүн биз женский род менен средний родду аныктап алышыбыз керек болот. Эгерде сөздүн этеги, жакшылап көңүл буруңуз, эгерде сөздүн этеги а тамгасы менен аяктаган болсо, бул женский род болот. А тамгасы жана я тамгасы менен аяктаган болсо, бул женский род болот. Мисал үчүн, биз эгерде сөздүн этегинде а же я тамга жазылган болсо, демек сиз аны женский род деп билесиз. Женский родду биз менин деп айтыш үчүн моя деп айтабыз. Мисал үчүн, квартира, моя квартира дейбиз. Ошондо кыргыз тилинде менин квартирам деген котормого ээ болот. Мисал үчүн айталы, песня. Кайсы роддо бул? Женский роддо албетте. Эмне үчүн? Анткени сөздүн этеги я тамгасы менен аякталып атат. Песня. Моя песня деп айтабыз да. Менин ырым. Моя песня. Демек, бир жолу кайталап коебуз. Женский род бул а жана я тамгалары сөздүн этегинде келсе, женский род экенин билебиз. Ал эми средний род болсо, средний род бул о тамгасы, ё тамгасы. Качан жөп-жөнөкөй татаал деп ойлобоңуз, эгерде сөздүн этегинде о тамгасын көргөн болсоңуз, анда бул средний род болот. Мисал үчүн, окно. Окно. Средний родду менин деп айтыш үчүн моё дейбиз. Моё окно. Моё окно. Моё окно. Ал эми е тамгасы менен аяктаган болсо, мисал үчүн, желание. Моё желание. Менин каалоом. Эмне үчүн биз моё дедик? Анткени бул е тамгасы менен аяктап атат, средний род болот. Моё желание деп айтабыз. Андан кийин ё тамгасы менен аяктаса дагы средний род болот деп айттык. Моё ружье. Ружье, моё ружье. Демек, бул дагы средний роддо. Ошондуктан биз моё деп айттык. Эми мужской родго кайтабыз. Эсиңизге дагы бир жолу сала кетейин. Биз мужской род экенин билүү үчүн, же болбосо мужской родду аныктоо үчүн эң алгач женский родду жана средний родду айырмалап алсак, мына ошондо бизге мужской род белгилүү болот. Эсиңизге сала кетем. А, я болсо женский род, о, е, ё болсо средний род болот. О, е, ё средний род. Ал эми ушул 5 тамгадан, тагыраагы а, я, о, е, ё тамгадан, 5 тамгадан башка тамгалар менен аяктаган сөздөр, булар
мужской род болот. Мужской род болот. Мисал үчүн айталы дом. Демек аягы а эмес, я эмес, о эмес, е эмес, ё эмес. Демек бул мужской род, дом. Демек мужской родту менин деп айтканда мой деп айтабыз. Мисал үчүн мой дом, менин үйүм. Мой дом. Карандаш. Мой карандаш. Менин калемим. Мой карандаш. Демек мужской родту мой деп айтабыз. Женский родту моя деп айтабыз. Ал эми средний родтусу болсо моё деп айтабыз. Азыр мен сиздерге сөздү айтам. Сиздер болсо мужской род болсо мой, женский род болсо моя, ал эми средний род болсо моё деп айтасыз. Кет дегенде город. Азаматсыз туура айттыңыз деп ойлойм. Мой город, менин шаарым. Мечта. Этеги а менен аяктап атат. Демек моя мечта. Менин кыялым, моя мечта. Отношение, моё отношение. Средний род, моё отношение. Демек сөздөрдү айтам, сиз өзүңүз мой, моя, моё деп коесуз. Демек книга моя, друг мой, туура мой, письмо моё письмо, туура. Сообщение моё сообщение, анткени е менен аяктап атат этеги, моё сообщение. Комната моя комната. Кабинет мой кабинет. Азаматсыз мой кабинет, туура мой кабинет. Мужской род анткени этеги а, я, о, е, ё тамгалар менен аяктаган жок. Ушул 5 тамга жок, демек ал мужской род болот. Андан кийин бул эрежелерди сиздер орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 1 бөлүгүнөн 5 беттен табасыздар. Эми биздин маселебизде, биздин род маселебизде дагы бир белги калып калды. Бул жумшартуу белгиси. Орусча айтканда мягкий знак. Мягкий знак бул же женский род болот, же мужской род болот. Же женский род, же мужской род болот. Кээ бирөөлөргө же женский, же мужской род болот десең, бир мезгилде мужской род дагы, женский род дагы болот деп түшүнүп алышат. Жок, андай эмес. Бир мезгилде эки родго эч качан эч бир сөз таандык болбойт. Азыр мен сиздерге аягы мягкий знак менен аяктаган сөздөрдү айтып берейин. Сиздер жазып алсаңыздар деле болот. Преподаватель мужского рода. Значит, мой преподаватель. Менин окутуучум деп айтабыз. Преподаватель. Тетрадь. Кээде булардын родун аныктоо үчүн кээ бир угуп калган сөздөрүбүзгө же көрүп калган сөздөрүбүзгө деле кайрылсак болот. Мисал үчүн общая тетрадь деп айтылат да, туура. Общая тетрадь демек моя тетрадь деп айтабыз. Моя тетрадь, менин дептерим. Дочь десек кыз. Демек бул жынсы дагы, анан этегине да мягкий знак бар. Демек биз моя дочь дейбиз, менин кызым. Моя дочь деген демек этеги мягкий знак менен бар. Бул женский роддо. Андан кийин корабль.
мой корабль, менин кемем деп айтабыз, корабль. Андан кийин болсо ден, мой ден, менин күнүм. Словарь, мой словарь. Кровать, моя кровать деп айтабыз. Эми сиздер айтышыңыздар мүмкүн, биз муну кантип билип алабыз деп. Бир гана жолу бар, муну жаттоо жолу менен гана билип алууга мүмкүн. Дагы бир суроого ушул жерден жооп бере кетейин. Кээ бир мугалимдер айтышат, буну родительный падежге салып айтып көрсөң ошондо чыгат. Нет словаря деп айтсаң, демек мужской род болот дейт да. Же болбосо нет кровати десең, анда эгерде ти болгон болсо мужской, женский род болот деп айтышат. Бирок орус тилин жаңы үйрөнгөндөр каяктан билет? Бул родительный падежди. Аякка родительный падежди жөндөгөндү билбейт да. Ошон үчүн этегиндеги мягкий знак менен аяктаган сөздөрдү мужской род же женский род деп жаттап алган эле оң. Мына ушинтип, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, биздин биринчи сабагыбыз род деген сабагыбыз аяктады. Сабактын аягында дагы бир жолу айта кетем. Эгерде сөздүн этеги я болгон болсо, женский род болот. Ал эми ё болгон болсо, средний род болот. Ал эми калган тамгалар менен аяктаган сөздөр мужской род болот. Мягкий знак болсо, же мужской род, же женский род болот. Же мужской род, же женский род болот. А биз бул сөздөрдү айттык, этеги мягкий знак менен аяктаган сөздөрдү жаттап алуу менен гана билип алабыз. Анда кийинки сабактардан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Сөзсүз комментарий калтырып, өз оюңуздарды жазыңыздар. Жана жаккан болсо бирөөлөр менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз.